Аялзаты жана аялзатынын ашканадагы орду замандын жылышы менен биздин айымдарыбыз жарым жактай бышкан дегиле айтып коем, полуфабрикаттарды алып анан бизге дагы тамак катары берип атышат. Биз дагы үн катпайбыз. Бирок чыныгы ашканада аялзат кандай роль ойнош керек, кандай болуш керек, бул тууралуу бизге Жума бүбү эжекебиз, апакебиз жакшы ойлор менен бөлүшөм деп келген. Өзү да куру кол келбестен дасторконубузду өз колу менен даярдалган азыктарга толтурду. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Кош келиңиз. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Бизде сиз тууралуу жаралган бул алгачкы эле маалымат. Сизди чакырганыбыздын себеби сиз кандай таттуу нерсе болбосун, эмне болбосун дегиле бардыгын өзүңүздүн колуңуз менен үйүңүздөн жасаганга аракет жасайт экенсиз. Бул канчалык деңгээлде чын? Эми мындай айтканда ошол бардыгын кол менен жасаганга аракет кылам. Себеби деген өзүң жасаган оокат өзүңө да жагымдуу, сатып алган оокатты эмне кылып, кандай кылып жасаганын чынында ага кепилдик бере албайсың да. Анан өзгөчө неберелер үчүн, өзүңдүн үй бүлөң үчүн өзүнчө жасаган оокаттын бул өзү жакшы нерсе деп ойлойм да. Туура айтасыз. Сиз күнүгө түрлүү түстүү мына ушундай таттууларды, боорсокторду даярдап турасызбы күнүгө? Жеме мүмкүнчүлүгүнө карата, бирок негизинен нанды биз сатып албайбыз. Нанды үйдөн жасайбыз, колго жасайбыз. Максым, күнүгө максым жасалып турат. Себеби балдар аябай жакшы көрөт максымды. Анан кесек-кесегинде болсо коебуз. Азыркы заманда бизде эмнегедир мына ушул пластикалык тамактар, идиштерге тамак ашты, полуфабрикат тамак ашты салып жеген модага айланып бара жаткандай. Ошон менен катар аял заты коомчулукта өзүнүн ордун дагы кандайдыр бир деңгээлде жоготуп бара жаткандай. Бул нерсе тамак аш менен байланышы болушу мүмкүнбү жана эмне үчүн биздин айымдар канчалык офис кызматкери болбосун, канчалык бийик даражадагы ишти аркалабасын, эмне үчүн алардын колу унга малынып, кандайдыр бир даамдууларды үй бүлөсүнө жасап берип турушу маанилүү? Эми алардын жасап берсе деле жакшы болмок, бирок алардын убактылары жок да. Эртеден кечке иштесе, Союз учурунда болсо 8 саат иштечи. Азыр болсо 12 саат, керек болсо 20 саат иштеп атышпайбы? Антип мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Аларды деле түшүнсө болот, жаштар деле. Ар бир орус болобу, кыргыз болобу, бирок негизи кыргыз айымдары ушу үйдөн жасаган тамакты негизи баалашат да. Ар бир эле эне болгон жаш кыздар бар эле тамак жасагысы келет. Мүмкүнчүлүгү болбосо кандай кылат эми аны? Мүмкүнчүлүгү жок. Биз болсо баягы пенсионер болуп үйдө отургандан кийин айла жок жасайбыз да, эмне көрүнгөн тигине жасашыбыз керек. Демократ тапа турбайсыз. Кээ бир учурда чындап эле жумушундагы эркек менен тең иштеп, анан кечкисин дагы кээ бирде баягы кайнененин кээ бирде жакшы болсо суранат, анчейин болбой калса муктаж болот жасаганга. Ошондой учурда дегеле бир маселе жатылат да. Азыркы кыргыздын кыздары тамак жасай албаса, аларга кандай мамиле кылуу зарыл да. Себеби барган сайын андайлардын. Бул көрүнүшкө сиздин көз карашыңыз? Эми көз карашым бул да, эми азыр мүмкүн болсо, мүмкүнчүлүк келсе, ар бир кыз ушу тамак жасаганга үйрөнсө бул жакшы да, аябай жакшы нерсе. Себеби ал деген кичинекей кыз болгон менен ал кийин үй бүлө күтөт. Анан алып барып эле дүкөндөн алып келип баланы тамактана бербейт да үй бүлөсүн. Ошон үчүн ар бир эми мен билгенимче, мен өзүмдүн чөйрөмдөгү кыздардын баардыгы эле тамак жасаганга билет, баардыгы эле. Себеби конокту кыргыздар көп тосот да. Ар бир үйдө конок тоосу бул аябай салтка айланган. Ошон үчүн ар бир үйдө энесине, атасына жардам берип, энесине жардам берип, көп учурда эле тамактын баардык түрлөрүн жасаганга аракет кылышат. Билет деп ойлойм да. Анан эми бул чанда эле бирөөлөр билбей койбосо, негизи кыргыздын кыздарын баары билет го деп ойлойм. Кече жакында бир жарнаманы көрдүм, анда келин 1 саатка же болбосо баягы келин кызматы деп ачкан экен. Бир тамаша го десем, жок, чындап эле ак жоолугун башына салынып алып, кадимки эле кафе-ресторандын эмгек жамааттын арасынан 2-3 кыз келип, куда тосууда же ушундай жакшылыктарда чайын коюп, кызматын өтөп, айлык баягы майнасын, акысын алып алып, анан кайра кете беришет экен. Мындай окуялар дагы учураган. Сиз кездешип көрдүңүзбү? Жок, мындай окуя аябай көп болуп калды. Мисалы азыр айыл жеринде
куда тосо, той берсе, айылдагылар дагы бүт ошондой бардыгын жалдап калышты да. Салат жасаган атайын бригадасы бар. Столдун үстүн жасап берген бригадасы бар. Керек болсо боорсок жасап берген бригадасы бар экен. Этти кадимкидей союп, бышырып, бардыгын тартып берген. Эми чынында мурдагы учурда адамдар бири-бирине көбүрөөк жардам берчи. Айылда келин-кесектеги көп болчушулар көбүрөөк жардам берчи эле да. Анан азыр мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Жана иштеп атат, бардык иштеп атышат. Жаштарды түшүнсө болот. Аларга биз эч кандай күнөө кое албайбыз. Себеби эртеден кечке иштейт, мүмкүнчүлүгү жок. Анан ошолорго жетишпегендиктен азыр айылда ушундай группалар түзүлгөн. Биздин айылда ушундай группалар бар. Куда тоскондо эч кыйналбастан туруп бардыгын эле тиги жайгаштырып коюшат да. Анан салаттын сонун түрлөрүн жасап коет. Кайсы бирин жээрин билбей каласың. Ушундай сонун. Бизде кыргыз айымдары негизи 20-30 адамды жалгыз эле тейлеп койгон учурлар кездешет. Сиз өмүрүңүздө эстеп көрсөңүз, канча адамды жалгыз тейледиңиз эле? Эми жашыраак кезде тейлесек керек, анан азыр эми келиңизди күтүп эле отурабыз. Келгиле жардам бергиле. Конок чакырат элек. Жашыраак кезде конок чакырып бизге мындай оорчулук деле келчү эмес. Андай өзүбүз жашпызбы, же ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Анан азыр болсо конок чакырыш үчүн чын эле. Ой, колуңар бошпу? Кайсы күнү бошсуңар? Анан кайсы күнү конок чакырабыз деп ушундай болуп калганбыз. Жаштардын графигине ошого карата болобуз да. Ашканадагы кожойкенин негизги сыры эмнеде болду экен? Секрет хозяйки деп коет эмеспи? Ооба. Эми негизги сыры эле ошол ар бир адам, ар бир аял ушу жакшы тамак жасоого умтулат да. Ошону үйрөнгүсү келет. Ооба. Анан ошон үчүн анан үй бүлөсүн өзгөчө тиги эркектердин курсагын жакшы тойгузса, эркектер аңыр көңүлдүү болот деп коет эмеспи? Ошон үчүн аларга жакшы тамак жасап берүүнүн өзү бул жакшы нерсе. Анан неберелерге таттуу нерсени жакшы көрүшөт. Анан таттууну жасап берсең аябай сүйүнүшөт да. Өзгөчө менин бир неберелерим боорсокту аябай жакшы көрөт. Өзгөчө бир неберем ушунча жакшы көрөт, келгенде эле айтат: "Эне, боорсок барбы?" дейт. Ал келер күнү эми дайым эле биздин жаныбызда болбогондон кийин 6-демаш күндөр келет. Сөзсүз ошого боорсок жасап берүүгө аракет кылам. Кичинекей болсо да. Үй бүлөнүн бакыты, берекеси мына ушул үй бүлөдөгү айымдын, аялдын тамакка бышырууну билүүсү менен байланыштуу болушу мүмкүнбү? Жалаң эле тамак менен эмес, үй бүлөгө болгон мамиленин өзү да жакшы да. Үй бүлөгө болгон мамилеңдин жакшырышы бул үй бүлөнү сактап турат. Анан эми сөзсүз эле ушу кичинекей бир нерсе кылса эле баланы урушуп коюунун өзү бул туура эмес. Канчалык жакшы сөз менен айтсаң, ошончолук ал жакшы түшүнөт, бардыгына макул болот. Анан канчалык уруша берсең, ал бала да ошонун көңүлүнө аябай тиет дагы, эч нерсе жасагысы келбейт. Анан бир-эки жакшы сөз менен айтып кой, муну мындай болсо жакшы болот, тигиндей болсо жакшы болот деп, анан ошол бала мейли чоң киши болсо деле, чоң кишини деле катып айтсаң өзүнө жакпайт да. Анан акырын сөз менен айтып койсоң, бир-эки жакшы сөз, анан оозуна бир жакшы боорсок салышат. Айрым мындай көйгөйлөрүн жазгырып өтсө болот десеңиз. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Экөөбүз аябагында сабырдуу экенбиз. Ушунча 10 мүнөттөн ашыкча сөйлөп, момча анан бул жерде калама, анан каттама, анан боорсок. Булардын баарын эртең менен жасаганга үлгүрдүм. Себеби кечинде канча саат 11лерде чыгарып. Бүгүн калама, каттама, боорсок, пончик булар. Кекстер. Пончик деп койсо болот. Бүгүн таң эртең Жана максым. Мен максым күнүгө эле жасайбыз. Жумабек апанын колунан жасайбыз. Жана айтып өтпөдүңүзбү, эркектин баягы көңүлдүү болушу анын ашказанына түздөн түз байланыштуу деп. Мен ушул сөз менен толугу менен кошулам, жана мени колдогон эркектер дагы бар го деп ойлойм. Апаларыбыз ар дайыма да бар болсун, сиз дагы бар болуңуз. Нерелериңиздин, кичинекейлердин, бөбөктөрдүн жакшылыгын көрүп жүрүңүз. Менимче мындай бир максымды жасаган апалар дагы эң эле жакшы мамилеге татыктуу бар болуңуз. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Биз болсо кирешебиз. Бир аздан соң азыр сюжеттер менен улантабыз. Эч кайда алыстамай жок. Кекстен оз диели.